Ассаламу алейкум, урматтуу достор, жалпыңыздарга салам. Азыр мен силерге американский YouTube ачканды үйрөтөм. Бесплатный эле, бекер эле, адыш эле. Өткөндө YouTube жөнүндө чыгарсам кайра жазып, Instagramдан бери сурап атышат, ачканды көргөз депчи. Азыр мен силерге көргөзүп берем, болду достор, ошо бойдон YouTube темасын жабайлы. Меники просто башка тармактагы YouTube'да, анан башка эле нерсе жөнүндө киргизип атасың. Күнөмөгө киресиңер интернетке, анан создать Google аккаунт деген бар. Ошого киресиңер. Нерде аккаунт Google деген бар. Анан нерде азыр добавить аккаунт. Но мурунку пошталарым азыр силерге жаңы ачканды үйрөтөм. Ана. Нерде электронный почта неме деп чыгат. Ошонун ордуна создать аккаунтты басасыңар. Өзүнүн личный жардым неме кыла турган, өзүңөргө сол ача турганда атыңар любой эле бирдеке. Азыр мен бир кол менен кармап, бир кол менен жазып атам, тура түшүнөсүңөр, прямой эле запись кылтам, монтаж жок. Нерге жазасыңар, мисалы атыңар, бул жерде немеңер, фамилияңар, өзүңөр карап жазасыңар да. Бирок англисче болуш керек сөз. Анан мына кеткенден кийин бул жерге туулган күн, туулган ай, жыл, пол каласыңар, мужской, женский каласыңар, белгилебей деле койсоңор болот. Анан далени басабыз. Мынаки, бул жерде варианттар чыгарат силерге. Калаган бирөөнү белгилейсиңер, айдайсыңар, пароль деген жерге пароль жазасыңар. Азыр мен любой эле бир пароль жазам, муну колдонбойм деле. Жаздык, далени басабыз. Электронный адрес, муну пропустить этебиз. Мынаки, аккаунт ачылды. Аккаунт ачылгандан кийин бул жерде соглашение бересиңер. Тарс этип бердик. Мына, уже добро пожаловать деп чыкты уже. Мынаки. Болду, мына ачылгандан кийин неде личный информация деген болот. Ошого киресиңер, бул жерде сүрөт коесуңар. Любой не жөнүндө болсо сүрөтүңөр. Нерде компьютерден сүрөт ала турган. Азыр мен мисалы куштар жөнүндө болсо, мына куштун сүрөтү аз коюлат. Мынаки, аватар булчу. Аватар жок болсо дагы аккаунтуңар кичине кызыксыз болуп калат. Аз чоңойтуп алайын. Далее. Мынаки, сохранить эттик. Болду, бул жерге коюлду, көрдүңөр, Анан бул жака домашний адрес, рабочий. Бул жердин эчтекесин эле тийбейм да мен ачыгы. Русский, суский, пуский дегендергечи. Короче, ачылды. Нерде азыр телефон номер сурап атат, мунун азыр кереги жок. Телефон номер эмнеге керек? Телефон номер баягы видеоңорго, обложка койгонго керек основнойчу. Анан байланышка. Мисалы, кире албай калсаңар, номер аркылуу киресиңер. Анан бул жакка кирип туруп, YouTube'га киребиз. YouTube'га киресиңер, бул жерден сменить аккаунт, добавить аккаунт. Мынаки биз жаңы ачкан аккаунтубуз, Google аккаунтубуз. Мынаки парольду жазабыз. Болду. Далени басабыз. Амый, пароль туран болуп калды. Амый, шарманда болду. Кандай жаздык эле парольду?
азыр не böyle kaldı? Что-то bir tamamını nite жазalım okşaydı. Sen de oldu. Anla keket. Na girdik. Nerге номері жазып атат. Hazır biz сөзсүз номер жазышыбыз керек да. Hazır бул жерге өзүмдүн номерим дагы жатка билбейм. Азыр 1 минутта достор номеримди карап алайын да. Мынакей номер жазып бүттүк достор. Жазып бүткөндөн кийин мына уже YouTube ачылды. Мынакей ондай жазуу менен өзүңөр каалагандай жаза аласыңар англисче. Сөзсүз англисче жазыш керек, кыргызча жаза албагыла. Анткени Америка көрүш керек. Мына создать каналды басасыңар, могу жерге жазууну өзүңөр жазып туруп YouTube'га тиешелүү. Берки Google аккаунт аркылуу YouTube'га киресиңер да. YouTube'дун өзүнүн аккаунту болот мынакей. Добро пожаловать деп чыкты. Далее бастык, болду мына. 0. Эчтеке жок. Пустой. Анан могул жерде монетизация деген бар. Монетизацияга киресиңер. Могул жерде сен жашаган жериңде, короче, монетизация жок деп турат. Ошону обновить данные дегенди эзесиңер дагы. Странаны могул жерге кирип туруп, мынакей. Кана. Ушул мамлекеттерге монетизация бар да азыр могул жердечи. Ошол жерден бирөөсүн тандашыбыз керек. Мен көбүнчө Соединенный Штатты тандайм. Мынакей. Onu басасыңар. Болду, ключевое слово. Эч баласы кереги жок. Загрузка видео, разрешение, реализация буяктарга тийиштин деле кереги жок. Основной. Шаны тандадыңар, тандагандан кийин мына болду. Уже ачылды силердики. Мына жерде силерге неме биринчи заданияны берет. 3 айдын ичинде 1000 подписчик. Анан 4000 саат, 10 миллион просмотр. Но 4000 саат дегени бул лентага киргизген видеоңор алыш керек. 365 күндүн ичинде. Бул 1 жылдык экен. Анан шортс, если жалаң шортс менен табам дей турган болсоңор, буга 10 миллион просмотр керек. Анан 1000 подписчик. Эгер 3 айдын ичинде жеткен болсоңор, bundan азыраак болот. Но 500 болот, но 3 миллион болот, но ушундай эле болсо керек. Болду ушу американский болду достор. Эч кандай нерсеси жок. Анан мо видео киргизгенде сөзсүз. Мен бул башка адамдарга кандай билбейм, мен лично ушундай кылам да, мына добавление кылтасыңар. Файл тандайсыңар, мисалы. Видео киргизиш керек азыр. Кыскача бир видео табайлы да. Ушунда толук көргөзүп коюн, анан буну да сурап жүрбөгүл. Азыр нерден мисалы муну киргизебиз, а? Футболдо койгула. Мен просто примерге эле көргөзүп атам. На. Нерге, названиясына сөзсүз англисче жазасыңар. Google'га кирип, переводко жазып, мисалы футбол ойногондо жыгылып түштүм деген болсоңор, ошону англисче которосуңар да тап жазасыңар. Бул описанияның кереги жок. Анан могул жерден каласаңар обложка койсоңор болот, каласаңар койбой эле, могул жерден кадрды тандасаңар болот. Могул жерде кадрлар чыгарып берет, кайсы моменти сонун пока жоктон көрчү. Ошону басасыңар. Анан нерден нет, это видео не для детей деген бар. Ошону басып койсоңар. Болсо жалаң жаш балдарга көргөзүп атам болуп калат. Анан дален бир басасыңар. Мына конечный заставка бул азыр жаңы ачканда кереги жок булардын. Авторский праваны могул жерден текшерет. Силердин видеоңор башка жактабы барбы, жокпу, ушуларды текшерип чыгат. Анан баягы TikTok'тон алып, Instagram'дан алып, киргизе калып, Instagram'дын логотиби чыгып, TikTok'то неме болуп, ошондайлар менен акча табам деп ойлоп калам да. Нарушение не найдено деп турат. Бул уже неме жок. Эч кандай нарушение жок. На, доступка киресиңер, на, открытый доступ, например, басасыңар.
Ушу достор основной ушул эле нерсе. Могул жерде местоположение деген бар эле. Бастырып турабыз бул жерде. Телефонда чыгат экен, бул компьютерде чыкпайт экен да. Ошентип эле урасыңар. Пак ургандан кийин кирип кетет бул. Киргенден кийин анан просмотр кете берет. Анан основной могу американский канал ачкандан кийин кыргызча каналдарга подписка таштап, анан кыргыздарга жөнөтүп, мага подписка таштап кой, американский YouTube ачтым деп андай кылбагыла. Вообще Кыргызстандан адам көрбөй эле коюш керек. Ачтыңарбы болду, эч кимге бербегиле. Логинди деле, парольду деле эч кимге айтпай. Только англисче жазып, английский версия менен киргизе берсеңер, если кыргызча сүйлөгөн аралаш болуп калган болсо, музыка коюп салгыла, шортс киргизсеңер. Мен лично ошентем да. Ошентип киргизип жүрүп, азыр уже экинчи американский ютубум кетип атат. Анан кыргызча видео көрбөгүлө бул канал менен, если кыргызча көрөм дей турган болсоңор, эки канал ачып алгыла, бирөөсүн кыргызча. YouTube'га киргенде автоматически кыргызчага өткөрүп туруп кыргыз каналыңарга, анан кыргызча видеолорду көргүлө. Бул американскийге вообще аралаштырбагыла. Болбосо бир Кыргызстандагы адамдар киргенден кийин уже Америка болбой калат. Американский YouTube менен основной американский видеолорду көрүшкө аракет кылсаңар, англисче жазылган таза ошактын. Анан кичине неме болуп алып, адам чогултуп 10 000, 15 000 болуп калгандан кийин эчтеке болбойт калганычы. Ошол достор, общий мен билген нерсе ушу менен эле кетти, анан калган бирдекелерди билбейм. Ачыгы меники баа живой өзүм тарткан видеолор болгон үчүн нарушение неме эчтеке келе элек. Анан баа силер игра бирдеке киргизе турган болсоңор, аны информация алып, ошол играга акча төлөнөбү, төлөнбөйбү, анан көбүнчө тамак кылгандар катуу кетет экен, жаныбарлардыкы, анан пранк тарткандар, если Америкага пранк тартам десеңер, звугу жок түшүндүрүшкө аракет кылгыла, же англисче жакшы түшүнгөн адам менен перевод кылып койгула. Ошол достор, билгеним ушул эле. Просто кыргызча видео көрбөгүлө, кыргыздарга подписка таштабагыла, кыргыздарды дагы таштатпагыла. Унчукпай эле киргизип кете бергиле. 30-35 видеодо уже подписчиктер көбөйө баштайт. Болду. Бул менен американский канал бүттү, жабылдык. Калганын башка нерсе жөнүндө киргизем.